Assalamu alaikum ардактуу көрүүчүлөр, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күнгө биз Чүй облусу Кара Балта шаарындабыз. Бүгүн биз Улук Мырзанын чарбасындабыз. Көрүп туруңуздар, дагы бир чыгарылыш жасап беребиз. Сатыла турган койлор, токтулар бар. Бир четтен сиздерге сыртынан түшүндүрүп кетейин. Мына Улук Мырзанын чарбасы Кара Балтада Петропавловка деген айылдын башталышында, оң жакта, мына жолдун боюнда, трассанын боюнда чоң бир ферма. Бул жагы болсо мына багбанчылык, бул жагы болсо мына ферма. Ушул ферманын ичинде жадыраган, жайнаган койлор бар. Бир четтен көрүп туруңуздар. Кут береке арашан кой чарбасы. Азыр Улук Мырза бизди күтүп атат. Азыр сатыла турган койлорун көрсөтүп беребиз. Өзү бул жакта. Мына Улук Мырза. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Кандай иштериңиз? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алдыңбы? Бүгүн күн суук Күн суук, бүгүн аябай чыйрык туруп атат го. Өткөндө таласта калың кар жааганда чүйдө жаз болуп жыргадык элек, Эми бизде кыш келип атат да буюрса. Башка жакта кандай билбедик го, Чүй боорунда бүгүн күн бүркөө, күн аябай суук, 4-5 күн ушундай болот экен. Ооба. Анда темага кайталы, Улук Мырза менен бир четтен саламдашып алдык, көрдүңүздөр. Мына жер жаңы курган чарбасы, өткөндө келгенде жанакы банитировкадан өткөрүп аткан, койлорго паспорт алып аткан. Азыр эми сатыла турган койлор бар экен, күн бүркөө болгондугуна байланыштуу клетканын ичинен көрсөтөбүз, Ооба, Кудай калса ордуна эле көрсөтөлү. Азыр сыртка чыкканга балдар да жок. Биринчи сиз кыскача мазмун берип койсоңуз. Канча баш кой сатасыз, канча партия бар? Кудай калса азыр общий бир 5 партия кылып чыгарып берели. Ооба, 5 партия. Жалаң койбу, токтубу, козубу? Негизи эки тиш токтулар, козулуу койлор дагы бар, боз, анан косулар, тумардын косулары бар. Ошо 5 партия кылып чыгарып берели. Болду, түшүндүм. Анда бизге дагы негизинен ошол срочно тыйын керек болуп атат. Баягы күнү так, ушул жерден эле кирип. Биринчи клетка. Ооба, мына биринчи клетка. Мына койлор, бул жерде эми аурасы анча көрүнбөйт. Бозгумтул, созгумтул болуп анткени арты ак эмес, жер дагы жашыл эмес. Жүнүнү кыркып койгон ас келгенсе. Неме, жаштары кандай болуп калат? Булар эки тиштер. Бардыгы эле эки тиш. Эки тиш, Ооба. 2ден 4 өтүп аткандар ошо? Ооба, 2ден 4 өтүп аткандар. Биринчи тууттар, Биринчи тууттар. Болду. 6 баш экен. Бүркүттөн качкан. Бүркүт, кулактуу кочкордон качкан койлор экен, буйруса мына. Кудай кааласа бардыгы биринчи класс токтулар. Бир аз ошо кулагы жетпей калды. Атак бардыгынын. Булар уже кулага чип салынды булар? Бүт чип салынды. Мына туугандар, мунулорду документи менен алыңыздар, асыл тукумга аракет кылыңыздар. Эртең ушул документи менен болсо, анда сиздерге асыл тукум мал чарбасын түзүүгө жеңилдик болот. Документ дагы бир күн келип актуалдуулугу жокорулап, маңызы өтө бизге эме болот, маанилүү болот. Айтор мындай бир күн ушун документ дагы аябай күчүнө кирет, ошол убакта өкүнүп калбайлы. Анда плем карталар менен экен, 6 баш баарынын плем картасы менен. Бааларын кандай кылып беребиз? Бааларын буларды ошол 1500дөн эле койдук. 1,5 миң доллардан. Мына туугандар, 1,5 миң доллардан бүркүттөн качкан койлор, мына кулактары өтө кыска эмес, орто жана ортодон жогорурак, бойлору да кыска эмес, орто жана ортодон өйдө. Бул жерде эч кандай бою кыскасы жок. Көз менен караганда да көрүнүп турат, Айтор сүйлөшө бересиздер. Ооба, Кудай калгандары каягында? Мо партияны тартып беребиз. Биринчи партия болуп кетти, Бул биринчи партия болуп кетти. Биринчи партия дегенде ушул жака кире бересиздер. Анан туугандар, мына экинчи партия. Мына ол жакта жаш экен, көрүнүп турат, Сиздерге кандай билинип атат? Аз кеч кирип кетти, саат 5тен өттү. Койлор озачарга чейин кечки тамактануу башталыш керек экен. Аябай маарап атат. Ошол именно жем бере турган мезгил болуп калды да. Кой бар жерде ушундай болот. Шеф, могу партияңызда светлыялар көп экен, Булар бардыгы светлый. Төртөөсү баш аппак экен. Мыналар аппак болот. Мына сулуу экен, мына көрдүңүздөр. Аябай сулуу экен. Мына бойлуу лишай чыгып, эмелер сүрткөн, ошон үчүн бир аз денеси. Отработка сүртүлгөн үчүн, бирок 100% айыкты. Боз болгон үчүн ошо маз менен отработка менен эле кетти да. Букол атылган жок, ошон үчүн жүнү кыркылып калган. Болду, түшүнүктүү. Өзүңүз бир четтен маалымат берсеңиз. Булар дагы буюрса бардыгы бүркүттөн качкан. Бардыгысы. Могу жерден ошол экөө кызыл, кичине кызгылт болуп турбай, ошол экөө тумардан калган 4төө бүркүттөн.
Светлыйлары. Светлая деп мына экөөнү айттык. Анан мына бурчта Наркы четтеги экөө. Анан мына ортосу бир аз кызгынтыл, Бирок төртөө аппак токтулар экен. Кызыккандар болсо чалып сүйлөшөсүздөр. Экинчи партия бааларын кандай? Баалары $1000 эле кое бердик. Болду, $1000. $1000. Суперская баа. Көрдүңүздөр туугандар. Супер акция деп койсок болот бул жагы. 2 тиш 4 тиш токтулар. Булар 2 тиш 4 тишке эми которуп атат. Болду. Биринчи тут. Биринчи тут токтулар. Кана көрүңүздөр. Сарайдын ичи жылуу экен туугандар, Кийинки партияга өттүк банда байке? Да, кийинкисине сразу эле өтөлү. Кийинки партияга секиребиз. Так, кийинкиси кайсы партия? Мону козулу койлорду тарта берели. Мына боз, козулуу. Бул жерде 5 баш экен. 3-чү партия. Эки кой козулуу, мына козулуу окшойт. Могу козусу. Ургачыбы коз, эркекпи? Коз ургач. Ургачы болгону вообще сонун болуп турат. Көрүп коюңуздарчы. Мына болчу мына. Мына кой экен, Бул энеси бул. Козу коңколуу жакшы түшүптүр, эркек экен. Бул эркек, Коз сонун коз түшүптүр. Так, калгандары деле боз окшойт. Экөө тең ошо тумардын козулар, калган бардыгы боз, Калгандары тумардын козулар. Мына курсагы чыгып, мына жакын күндөрдө туйт экен мына койчу. Мына айдап көрсөтүп кой. Мына көрдүңүздөр курсакты туугандар, Курсакты өтө салыптыр. Шеф, ошол жакын боз буюрса, мына экөө бир аз 2 айга барып калат да. Мына экөө, Март этектетип калат. калат. Боз экен, желин салып. Да, желин турат. Мына. Бардыгы боздугуна гарантия барыначы. Болду, түшүнүктүү. Мынау жакын күндө туйт. Мына экөө тууган. Мынауну жана 2 айга барып туйт дегени ары бери кыймылдаганда карасаңыздар, желин салып койгон, Да. Мен көрө албай атамбы, же көрүүчүлөр ана эми көрүндү, болду. Муну дагы силерди кыжалат кылба. Бул да точно боз экен. Бул жана тууган кой, Ол тууган, мына, Бул жакын боз. Бул жакын боз, ол деле боз. Мына бурчтагы кой. Мына бул дагы кичине желин чөчүтүп тур туугандар. Салшы 2 айга барып, эң кеч ушул экен да мына болчу. 5 баш кандай кылабыз бааларды? 5 баш 3-чү партия бул $1500 эле. $1,500 туугандар. Кана көрүңүздөр. Содасы бар. Содасы бар, жаккан болсо сүйлөшөсүздөр. Кана бир көрүңүздөр, Кийинки партия каягында, шеф? Кийинки партия мына ошо кийинки катарында эле. Козулар бир эркек, бир ургач. Сарайды келтирдиңиз, сарайды. Орозо чыгып атат, стройка башталат. Да, буюрса бир азындай условия койбосок болбойт. Ustalarды качырбадыңызбы? Жок, усталар качкан жок. Усталар мына кошунанын сарайындагы жасап кетишти буюрса. Кана Арашановоттор сарай курам дегендер даярданыңыздар. Ушу кишинин усталары бар мына. Коң неме? Өзбекстандан келген усталар. Темирди келтириптир. Кана 4-чү партияга келдик. Булар эми гигант койлор экен, сөздүн ачыгы. Жиликтүү, мына желин туйун деп калыптыр мына кой. Эми булар Бардыгы боз буларды элечи. 8 баш. 8 башы. Булар жүнү кыркылганда ушундай жоон көрүнөт, жүнү менен вообще жоон болгон окшойтчу. Эттери, ден соолуктары жакшы экени сиздерге айдан ачык көрүнүп турат. Жаккан болсо бир сүйлөшүңүздөр ушу партияны, Мына туугандар. Кана койлор жактыбы? 4-чү партия. Бааларын кандай кылабыз? Бааларын $2000 эле кое бердик. $2000. Бардыгынын плем картасы бар. Болду. Баарынын плем картасы бар, документи менен алыңыздар. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр, туугандар, Так, 4-чү партия мына кетти. Гигант баштары кочкордукундай. Мына жүнүн алганда бир аз кой мындай сүйкүмсүз көрүнөт да. Мисалы, мына коңкосун караңыздар, кандай куйругу тик, жиликтүү кой экен, мына кой. Негизи койлор мыкты. Болгону ошол кичине отработка менен өңдөрү бузулуп турат. Атак гарантия беребиз, ден соолугуна гарантия беребиз, бооздугуна, кайсы кочкордон качканына гарантия беребиз. Болду. Бүркүт менен бул деле ошо тумардын экөөнөн качкан. Болду, түшүнүктүү. Бардыгына гарантия беребиз, боз бүркө болуп атат, асты боп-боз болуп атат, арты ак эмес, асты жашыл эмес. Анан жүнү кыркылган, отработка сүйкөлгөн, аябай мындай сүйкүмсүз көрүнө турган убагы. Кана жүрүңүздөр. Эми могу козулар бар, тумардын козулары. Козулар бар, тумардын козулары дейт. Да, тумандын козуларынан бар, 3-4. Тумардын козулары, тумандын козулары. Жаккан болсо көрөсүздөр. Жаш козулар. 2, 4, 10 баш окшойт. 10 башы. Мына.
Мейл ошо жерде тосуп кой. Нар жагын Кана ар жактан көрсөтөбүз. бери тосуп кой. Эми мен жака каратып айдаңыз, Линияларын сиз айта берсеңиз. О, тумардын козулары основном тумардыкы бул жерде. Ana mo жүндүлөрү тумандыкы. Туман, мына. Мындай Да. 10 баш. Та бааларын кандай? 10 баш бааларын деле мындай супер акция $1200 эле кой бердик. Болду. $1200 жаккан болсо сүйлөшөсүздөр. Ушул токтулар бар. Бүгүнкү күндө сатыкка, Мына туугандар. Эми бүгүн конкретно баалары айтылып, сатыкка коюлган ушул 5 партия болду. Андан сырткары кой кочкор керек болсо ушу фермага келе бересиздер. Кара-Балтанын күн чыгыш тарабы, Кара-Балтадан Састовский кругтан Бишкекти көздөп келе жатканда Петропавловка деген айыл башталат, тагыраак айтканда Новониколаевка деген айыл бүтөт. Ошол жерде оң жакта чоң мына особняк көрүнүп турат. Песка блоку Арашан койлор деп плакаттар илинип турат. Освещенияны келтирип койгон, ушул жерге келип көрүп, жаккан болсо ала бересиздер. Мисалы, мунун ичинен мисалы тандап алам десеңиздер берет да, сөзсүзчү. Козулуу койлору бар, өйдө да чоң койлору, бооз койлору бар. Ошолорду бир четтен сүйлөшө бересиздер, Кочкорлору бар буюрса, өз-өзүнчө кочкорлорду дагы келип ордунан көрсө болот. Буюрса, азыр эми срочно ушуларды эң эле арзан акцияга коюп бердик. Эсен. Тез сатыш керек, Тез сатыш керек. Бирек фирмага акча которуш керек, ошон үчүн чыгарып атабыз. Ачык эле сөз. Жаккан болсо, Болбосо ушулар үчүн ушу сарайды салганбыз. түшүнүк. Негизгиси. Азыр эми мыкты кочкордон качып, мыкты кочкордон төлдөрдү алып атабыз. Ошого сатып атабыз да буюрса. Мына жакта Акча керек болгон үчүн эле. Козулуу койлор экен. Акча керек үчүн сатып атам дейт. Мына. Анан как раз бүркүттү деле көрсөтүп койсоң болот да. Болду, аз барам. Тетиги кой, Мисалы, козулар менен шып-шып илип кетсеңиздер болот. Мына кулактуу козу жатат. Жерге келип, не только алар, могул жактан да алсаңыздар болот. Мына койдун денеси оранжевый экен, мына. Көрдүңүздөр, өңү жакшы кой экен, бою. Аныкы эгиз, козулары дагы эгиз. Ошо козулар булар майда болгон үчүн азыр турат пока шточу. Болду. Светлая жакшы кой экен. Сүйкүмдүү. Мына биринчи ушу койду көрсөтүп караңыздар, кандай стойкалары сон. Моякта жаш козулар, мисалы, мына ургач экен, эркек экен. Ургаччылар. Кулагы менен стойкасын караңыздар. Булар ошол 2,5 айлык козулар. Болду. Ошол мисалы үчүн келип сат деп зордоп алсаңыздар. Азыр эми аркы сарайдын ичинен төл алып атабыз. Буюрса бүт эгиздер ошол жакта, эң кичиректер. Аркы Радильныйда дагы азыр бар буюрса. Аркы Коrodо дагы бар буюрса. Моякта. Ошол жакта дагы азыр төл алып деме болуп атабыз, эми. Мына козуну көрсөттүм жана, мына козу бар экен, мына көрдүңүздөр, сон ургач козулар. Келип ушуларды алсаңыздар болот. Мисалы, мына эми негизи мондой козулар бар. Эркек экен бул, Монун бардыгы элита койлор, булар козулар, бардыгы 8 айлык. Булар дагы 8 айлык козулар. Мына жаккан козу кулак менен гарбоносун. Эми негизи булардын эми баасы башка. Бирок жакшы козу керек болсо ушул жерден келип тандап ала бериңиздер. Бул менин инициативам. Сиздерге мындай көрсөтүп атканым да, мына жаткан козунун кулагы кандай сон, караңыздарчы. Турчу. Турбайбы, Эркетай, мына кулактуу, өтө жалбырак кулак экен. Ушул козуну көрүңүздөр. Сатпайм десе да алып кетиңиздер. Бүркүткө да не лишай жукту беле? Да полный кишай жугуп. Кулагы канча эле? Кулак 23. Жүнүн алсыз өтө Түркөйгө келишкен уга экен азыр, Азыр бул ошол отработканы сүйкөпсүз. Полный отработка сүйкөлүп, ушу кочкордон качкан. Аркы продажага чыккандардын баардыгы ушуну менен ал тумардан. Тумар. Мына кочкорлор ушул жерде бүгүнкү күндө мына. Мына кочкордон качкан туугандар. Ушул эки кочкордон качкан. Ушул эки кочкордон качкан баардыгы буюрса. Болду анда. Улук мырзага чала бересиздер, сүйлөшө бересиздер. Кудай кааласа, баардыгын ошол болушунча арзан койгонго аракет кылдык, арзан коюп бердик. Болду. Барыңыздар сандан сапатка өтүңүздөр. Плем картасы барлары бар. Ошолорду плем картасы менен алып кетиңиздер. Жана жаткан козу мына кулактуу. Мына ону жана көрдүм эле, мына нар жакта өтө кулактуу экен. Мына ул бар экен дагычы. Азыр моюдан жакшы көрсөтө албай атам эми, мына. Мына коз башын салып турган, өтө кулактуу экен, Алар 23 кулактары. 23төн кулактар буларчы. Мына 22 кулак, ушундай 22-23төр болор.
Мына могой. Moğollar bular elita 94 ошонун boyu. Мына ол, боз. Men bunun boyu 94, ошонку 96. Мына олбу? Arka. Ол, Ошол 96, жандагысы 90, mo 94. Belki 98'ler daha olur tuğan. Bular elita, bardık elita ol ötkön. Түшүнүктүү болду. Мына Бардыгы. Караңыз, токту окшойт ушул 96. Аппак токтун айтам мына. Бул токту, бул туйт. Бол. Буюрса. Светлая, жакшы туйун деп турат. Bu gigantlардың арасынан кичике көрүнүп атат да. Атак 86, 87 таза. Мына койду айтып атам сиздерге, тугандар. Аппак сон токто экен. Чистата сон, ушуну келип алыңыздар. Өтө чистата күчтүү оду. Булардын бардыгы элде, булардын жанында моолорда 90 плюстар. Болгону бир аз бая параметрлери элитага кичине кулак жетпей калды, ачыгын айтканда. Кулагы бир аз 19,5 болуп калды. 20 плюс болуш керек да. Бойлору ашып кетти. Бойлору 90да, 86дан нары элитага кете берет. Ошого биринчи класс болуп калды булар. Буйурса козулары элита болот иншалла. Сүйлөшө бересиздер. Каласа кара козулары бар, мисалга моолорду деле беребиз, мыкты. Мисалга да, болсо мондай 5 айлык козулар бар. 6 айлык. Булардан деле басы келсе сатылат. Кыскасы, кайсысы жаккан болсо сүйлөшөсүздөр. Мен сиздерге айттым да, мояк жактагылар көңүлгө туура келбей жатса анда келиңиздер. Тет жакта кулактуулары бар. Кандай кородон эмес. Сиздер өзүңүздөр кандай койду алышты билсеңиздер болду. Кели бирден экиден тандап алсаңыздар дагы болот. Жок, бирок мынандай да келип туруп бул элита булардан да чыгат да иншалла. Болгону азыр кичине жүдөп турган үчүн банкировкадан өтүп калдык. Ошон үчүн булар биринчи класс болуп, бирок бардыгы чипирөөндөй. Биринчи класс. Болду анда биринчи класс экен могу токтулар. Бардык нерсе баасына жараша элитанын баасы жогору болот. Могу экинчи партия көрдүңүздөр, 4тасы өтө аппак кой болот деген. Ушуларды дагы бир бассаңыздар болот.